Бул жерге чогулган окуучулар ар тараптан таланттуу окууну жакшы окуп, өз мектептериндеги коомдук жумуштарда активдүүлүгүн көрсөтүп келет. Андыктан мыкты окуучулардын башын бириктирип, аларга шык берип колдоп келген Билимтал коомдук бирикмеси өткөн жылы Талас районундагы орто мектептин окуучуларына атайын сыйлыктарды тапшырган. Бул жолу 2022-2023 окуу жылдарында жалпы Талас облусундагы 114 мектептин ичинен мыкты окуучуларды тандап, аларга атайын сыйлык тапшырат. Мыкты окуучу 2023 стипендиялык кароо сынакка жалпы Талас областы боюнча 4 район 1 шаардан 200ге жакын окуучу билдирме берди. Анын ичинен биз 145 окуучуну татыктуу деп тандап алдык. Азыр мына көрүп атасыздар, 70 окуучу сертификат жана китеп менен сыйланып катышуучу болот. Андан тышкары 45 окуучубуз болсо дипломант деп табылды. Алар диплом, андан тышкары белектерге болот. Анан 30 окуучу болсо эң мыкты окуучу деп тандап алдык. Алар стипендиянт аталат. Атайын биздин бирикменин ардак грамотасын, мыкты окуучу деген төш белги, анан акчалай стипендияга ээ болушат. Сыйлык алуу үчүн келген окуучуларга алгач Капар Медетбеков аттындагы Талас облустук драма театрынын актерлору ценка тартуулашты. Анда азыркы учурда ар бир адамдын мобилдик телефонго байланып калганын чагылдырышты. Мобилдик телефонго кетирген убактыларын адамдар китеп окууга же үй бүлөсү менен баарлашууга өткөрсө, жан дүйнөнү байытат эле дешет иш чаранын катышуучулары. Жакшы мырсаттарды уктум, урматтуу жаштар, силерге аябай ушул маанилүү болуш керек да. Ар бир айылда бар ушул нерсечи. Ошол чарманда мынтип айтып атса, бир үй көрдүм айылдан дейт. Бир топ үйдүн алды экен. Карап эле тургудай кайсы уста салды экен. Киленге бай ажырок китеп жаккан жарды экен дейт. Жалпалакта бейси жай сурашып отурду. Окубайт деп балдарын кагып силкип отурду. Китептери жок болсо килемдерин окуйбу дейт. Билимтал коомдук бирикмесинин негизги максаты окуучуларды ар тараптан колдоп, билимдүү жаштарга колдоо көрсөтүү болуп саналат. Жазгүл Жамалбекова Талас шаарындагы лицей комплексинин 10-класстын окуучусу. Бүгүн Билимтал коомдук бирикмесинин стипендиясын алып кубанып турган чагы. Быйылкы Билимтал коомдук бирикмеси өткөрүп жаткан мыкты окуучу 2023 кароо сынагына катышып, ал жактан мен ардак грамотага жана медаль сыйлыктарына ээ болдум. Мектептен тышкаркы иштерден жакшы жетишкендиктерим бар. Алардан кээ бирөөлөрүн айта кетсем, мисалы Кызылай коому тарабынан оюштурулган ар кандай жакшы мероприятияларда өзүмдүн жөндөмдүүлүгүмдү көргөзүп келгенмин. Андан тышкары Улуттук кыздар федерациясында тең тренер атагым бар. Дагы ушундай жакшы жетишкендиктерим менен бөлүшүп, видео визитка жөнөткөн элем. Мен ойлойм, ар бир окуучу жакшы окуп, өзүнүн эмгегин ушундай жакшы стипендиялар менен, ардак грамоталар менен татыктуу болот. Стипендия алган окуучулар окуунун алдыңкылары, мындан тышкары ар тараптан таланттуу, айрымдары өлкөнүн желегин чет өлкөгө чейин барып желбиретип келүүдө. Ал эми коомдук бирикме тарабынан 17 окуучуга атайын ардак грамоталар тапшырылды. Алар предметтик олимпиадада облустан 1-чи орунду алып, республикага чейин барган окуучулар. Ошондой эле Багаят районундагы Чалдыбар мектеп-интернатынын 9-класстын окуучусу Кудайбергенова Аделя сыйланат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Бактыбек Чойбековдун айтымында, жакында эле Билимтал коомдук бирикмеси Россия жергесиндеги жогорку окуу жай менен келишим түзүп, Талас облусунан чет өлкөдөн билим алуу үчүн 25 квота бөлүнгөндүгүн билдирди. Андыктан билимдүү жаштар өлкөнүн келечеги. Эң негизги түп тамыры ошол Талас элине, ошол Кыргыз элине ошо билим жагына ошол салымыбызды кошсок деген өзүбүздүн баягы пайдубалыбыз бар эле. Ошонун негизинде иш алып барсак деп. Себеби дегенде мындай алып караганда билимдүү өлкө болсок, билимдүү мындай жарандарыбыз билимдүү болсо, мыкты күчтүү өлкө курганга ошол билимдин негизинде жетебиз да. Ар бир нерсе иш дагы кыла турган, ишибиз дагы сүйлөй турган сөзүбүз дагы ошол жалаң билимдин негизинде болот да. Ошон үчүн билимди тандап алганыбыздын бирден бир себеби ошол. Билим бул баа жеткис байлык. Билимдүү жаштарды колдоп, аларга шарт түзүү менен алардын мындан аркы келечеги үчүн ар тараптан колдоо көрсөтүп турарын бул күнкү сыйлык тапшыруу аземинде эл өкүлү айтты. Бегайым Асымбаева, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.